оң таасири. Азыр интернет эми кандай десем, интернет аркылуу эле бардык нерсени кылып атпайбызбы? Интернет аркылуу билесең, билбесең үйрөнөсүң. Тамак жасаганды деле, программалар кылганды деле, монтаж кылганды, например, мен ошол бардыгын интернеттен үйрөндүм. Пайдасы десек, азыркы балдардын ой жүгүртүүсү жакшы болот. Пайда жагынан ошол жерде жакшы. Көп нерсени орусча сүйлөп, же англисче сүйлөп, кытайча сүйлөп жакшы тилдерди батыраак үйрөнүп, чем мы. Оң таасирлери мисал келтирсек, кандай десем, бүткүл дүйнөнү бир жерде отуруп алып туруп, кичинекей баракчадан карап биле алса болот да. Эгерде балдар кандайдыр бир өздөрүнө керектүү нерселерди көрсө, бул жаман эмес деп ойлойм. Мисал үчүн мейли TikTok болобу, мейли Instagram болобу, себеп дегенде Instagramда деле пайдалуу өздөрүнө керектүү жаңылыктар болобу, балким окуу тууралуу болобу, анда эмнеге жок. Мейли көрө берсин, себеп дегенде таптакыр аларды чектетип салсак да болбойт деп ойлойм. Эми чектөөгө мен каршымын дейм, потому что пайдасы аябай көп болот го бизге. Эмне дегенде чектөө койгон болбойт го. Кандайдыр бир адам ушул аркылуу акча табып атат да. TikTok тартып, ошого бир кандайдыр бир функциялар бар экен, өзү лайк басып же башка кылсаң, ошону акча тапсаң болот. Азыр, например, блогерлер делечи канча миңдеген акча табып атышат да, бир видео тартып коюп, сүйлөп, мындай өзүнүн эле идеялары менен тартып, бул деле изилдөө болуп атпайбы? Пайдалуу жактары көп эми. Баарлашуусу жок болуп калат да. Адамдар мененчи. Көп сүйлөй калышат, мисал үчүн. Но по-любому зыяны көбүрөөк чектеш керек. Бир саатка берсең, уже бербеш керек да. Азыр биз эртеден кечке чейин телефондо отургандан зыяны көбүрөөк, чем пайдасы. Такыр чектеп койгон болбойт.